Салам достор, видеобузду биз калган жерден улантабыз. Мурунку видеодо эстеген болсоңуздар Git'ти, Android Studio'ну жана Flutter'ди көчүрүп алганбыз. Эми биз негизи код жазуу үчүн Visual Studio Code деген бар. Ошону колдонобуз. Visual Studio Code. Муну дагы көчүрүп алалы. Бул дагы көчүп турсун. Ошол Visual Studio Code менен эле бирге бизде Visual Studio Community деген бар. Community деп издейбиз. Жана айтканыбыздай, мынакей Flutter'дын акыркы версиясында бул жерден көрсөңүздөр 2.8 версиясы бул декабрдын 17-си 2021 жылы чыккан болсо, көп өтпөй эле февралдын 3-үндө 2.10 деген версиясы чыгып, ушул 2.10 версиядан тарта марттын 3-үнө чейин эле бир айдын ичинде 4 версия чыгып кетти. Ошол 2.10 версиясынан тартып, бул Visual Studio Community дегенди дагы бул сөзсүз орнотуш керек деген талап болуп калды. Муну дагы көчүрүп коелу биз. Бул дагы көчүрүлүп бүттү. Эми бизге көчүрүлүп бүткөн нерселерди табыш үчүн бул жерде показать все дегенди бассак, мындай бир бет ачылат. Мурунку беттерге барсак, бул кайра жок болуп кетти. Буларды табыш үчүн Chrome'дун бул жерине келип туруп, бул 3 чекитти бассаңыз, бул жерде загрузки деген бар. Ушуну бассаңыз дагы мынакей бизге көчүрүлгөн нерселердин тизмесин тапсак болот. Булар бизде турат бардыгы. Ушул эле жерден кайра биз показать в папке десек, жаңы бир мындай бет ачылат. Мынакей загрузки деген бет. Эгерде бизде баары өчүп кеткен болсо, аны каяктан тапсак болот? Этот компьютер дегенди ачсак, бул жагында загрузки деген болот. Сол жагында бул жерде дагы тапсак болот. Загрузки дегенди бассак, бизге көчүрүлгөн нерселер турат. Эң эле биринчи орнотууларды Git'тен баштасак болот. Мышканын оң жагын басып эле ушул жерден открыть дегенди бассаңыз, башка программаларды установка кылгандай эле 2 жолу бассаңыз дагы чыгат. Мындай бир бет чыгат бизге. Next дейбиз. Мурда Git орнотулуп, ал жерден бир папкалар, настройкалар калган үчүн ушундай нерсе чыгып калды. Буга көңүл бурбайбыз, да дейбиз. Могул жердеги эки нерсеге белги коюп койсоңуздар жакшы болот. Калган нерселер маанилүү эмес. Next дейбиз. Ушул install деген жазуу чыкканга чейин бир канча жолу next дегенди сурайт. Аларды эч кандай ойлонбостон next деп келип туруп, анан install дегенди басып коесуз. Бул нерселерди орнотуу сиздин компьютериңиздин ылдамдыгына жараша тез болушу дагы мүмкүн же бир аз акырын болушу мүмкүн. Бул жерде акыркы бүткөндөн кийин finish деген жер келгенде бул белгини алып саласыз да finish деп коесуз. Git установка болуп калды. Анын установка болгону мынакей бул пуст баскычын басып дагы ушул эле жерге Git деп жазсаңыз, мынакей Git деген чыгат. Git bash дейт. Ушуну бассаңыз, мындай бир кара терезе ачылат. Кара терезе бул баягы терминал деген. Бул жерге келип, Git version деп жазсаңыз, Git'тин кайсы версиясы экенин сизге көрсөтүп берет. Git'ти орнотуп алдык, анын терминалын өчүрүп койдук. Эми болсо Flutter'дин акыркы версиясы, муну бир аз чоңойтуп алалы, жакшыраак көрүнсүн. Мынакей Flutter'дин акыркы версиясы турат, 10-чу версиясы, 2.10-чу версиясы. Муну жайгаштыра турган жерибиз, биринчи муну архивден чыгарышыбыз керек. Архивден чыгаруу үчүн бул жерге этот компьютер дегенге келип, C дискинин ичине биринчи жаңы бир бош папка ачып алабыз. Мунун аты src болот. Муну ачып кое беребиз. Мынакей ичи бош, ушундай туруп турсун. Flutter'ди мына загрузканын ичине келип, Flutter Windows 2.10 деген версиянын үстүнө келип, мышканын оң жагын басып, извлечь все дейбиз. Бул кайсыл жерге чыгарышын сурап атат. Биз обзор дегенден келип туруп, C дискинин ичине src деген папканы тандатып, выбор папки дейбиз. Мындай болуп чыгып калат. Извлечь дегенди басабыз. Мынакей туугандар, бул дагы извлечке кетип баштады. Бул дагы ошол компьютериңиздин иштешине жараша бир канча убакыт алышы мүмкүн. Муну бир аз күтүп турабыз.
канча убакытта бүтүп кетер экен. Жалпы орнотула турган файлдардын саны 23.000ден ашты. 2.11 гигабайт болду. Эми ушунун бүтүшүн күтөбүз. Flutter'ден архивден чыгарылып, бул C файлынын ичинен src дегенди ачканбыз. Анын ичине келип жайгашышы бир топ убакытты алды. Муну жайгаштыргандан кийин ошол Flutter деген папканы ачып, анын ичинде bin дегенди ачабыз. Бул жердеги бош орунду алып, бул ошол бош жерге бассаңыздар мындай болуп белгиленет. C'дин ичинде src Flutter bin деген жолду, англисче path деп коет эмеспи, жолду көчүрүп алабыз. Бул жерге келип, Windows белгисин басып туруп, бул жерге эгер орусча выполнить деп жазсаңыз мындай нерсе чыгат. Мына выполнить деген. Же болбосо муну клавиатура аркылуу чыгаруунун жолу Windows белгиси менен англисче бир тамгасын бассаңыздар мындай нерсе чыгат. Ушул жерге мына system.cpl деп жазып, окей дейбиз. Ошондо мындай бир бөлмө чыгат бизге, дополнительно дегенди басып, переменные среды дегенин ичине киребиз. Path дегенге келип, изменить дейбиз. Негизи меники мурда бул жерде орнотулган үчүн муну удалить этип турайын. Баары бизде создать дегенди басып, мышканын оң жагын басып, ставить дейбиз. Окей дейбиз. Ошондой эле path дагы бир жол көрсөтүү бул жакта дагы бар. Астында системный переменный деген жерде. Муну дагы изменить десек, бул жерде дагы мурда бар болгон үчүн мен буларды өчүрүп атам. Жаңы создать дейбиз, ставить дейбиз, окей дейбиз, окей дейбиз. Муну дагы окей дейбиз. Бул нерселерди кылгандан кийин негизи компьютерде бир перезагрузка кылып коюу сунушталат. Мынакей эми бул жерге келип туруп, ушунун ичинде Flutter console bat деген бар. Аны баса турган болсок, бизге ушундай бир терминал ачылып берилет. Бул жерге келип Flutter доктор деп жазсак, бир аз убакытка мындай нерселер жүрөт. Мындай болуп, биринчи иштеткенде, биринчи Flutter доктор деп жазганда мындай кызыл каталар чыгат. Мына Visual Studio'ну көчүрдек, Visual Studio ошол community болуш керек дейт, ушундай нерселерди айтат. Мына Android Studio'ну көчүрүш керек дейт. Android Studio'нун дагы SDK дегени бар, ошонун жолун көрсөтүш керек дейт. Кыскасы ушундай көп каталар чыгат. Биз азырынча буларга көңүл бурбай турабыз. Муну өчүрөбүз. Эми кайрадан биз ошол загрузкиде анын талап кылган нерселерин орнотууну баштайбыз.